кыргыз үчүн күйгөн чыныгы патриот адам келип олтурат. Чынында эле мен оюмча адам деген, лидер деген титулга ээ болуш үчүн биринчиден адам таза болуш керек. Экинчиден дайыма чындыкты сүйлөп, калысты көздөгөн, элдин түйшүгүн, өзүнүн ушул ат көтөргүс эмгектери бар, дайыма эл менен бирге болуп, дайыма калысты сүйлөп, эл менен биргеликте иш алып барып келет. Бул биздин Кыргыздын чыныгы патриот мырзаларынын бири деп айтсам, жаңылышпасам керек. Андыктан тоо көтөргүс эмгеги бар бул киши азыркы учурда Кыргызстанда деги эле ушул жетет убада азыркы учурда көп деген дооматтар айтылууда. Бирок бул биздин бир максаты ушул түз эфир аркылуу бирөөнү жамандаш эмес. Чынында эле ошондойбу? Сиз ошондой нерсе кылгансызбы? Өз сөзүнөн угайын деп студиябызга Жапаров Садыр Нуркожоевич Ата Жүр фракциясынын лидерин чакырып отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Келиңиз, кутмандуу кечиңиз менен алгач эл менен амандашып алсаңыз, анан эфирибизди баштасак. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы агай, алгачкы эле суроом, ушул чын эле сиз ушул Максим Бакиевдин имараты экенин билбей сатып алдыңыз беле? Же билип туруп кылганыңызбы? Эми Назира карындашым мындай да. Мен ошол зданияны билип туруп, анан ошо тоокелге салып сатып алгыдай, $500,000 тоокелге салып сатып алгыдай, мен миллиардердин кызы менен жашап аткан жокмун, жөнөкөй эле кыргыздын кызы менен эле жашап атам. Эгерде билсем, аны сатып алмак да эмесмин да. Анан эми мени баягы билип туруп сатып алган муну деген күнөөнү коюп атышпайбы? Мен мындай айтар элем да, мына менин колумда схема турат да, мынакей. Көрсөңүз, бул жерде 2010 жылдын 5-июлунда ушу бир Алмин деген ушу Максимдин баласы экен, водители деп атышпайбы муну, ушу бир Алминди. Ушу жерден Элдар Мадылбеков менен Байгелдиев алып алды деп атышат да, ушу жерде мындай жасап деп. Мына 5-июль 2010 жылы. Ушул убакта министр юстициянын милдетин аткарып Салянова отурат. Салянова өзү оформить этип берип атат, өткөзүп. Мынакей соглашениеси турат да, Минюстун архивден өткөн кагазы турат мына. Бул жерден Салянованын өзүн сураш керек. Эмне үчүн сен билип туруп муну Элдар Мадылбеков менен Байгелдиевке оформить этип бердиң деп. Бул жерден чын-чынына келгенде Салянованын өзүн сураш керек. А госрегистрде болсо Шыкмаматов отурган экен, госрегистрден да өткөн экен бул баарын. Анан биз сатып алган кезде мына госрегистр, Минюс, архитектура, мэриядан бардыгы таза деп чыгып атса, а мындан ары Мадылбеков менен Байгелдиевдин ар жагы ким экенин каяктан билебиз биз? Булардын документин көрбөсөк, билбесек дагы. Сатып алган кезде мынакей Байгелдиев деп ушул Элдар Мадылбековдун баласы экөөнү азыр ушул могу жерден жасалма документ менен алган деп атат. А эмне үчүн жасалма документ менен анда Салянова өзү оформить этип берди буларды? А мындай дооматтар ким айтылды сиздин тарабыңыздарга? Же журналисттер арасынан тарап кеттүү мындай ушактар же кандай? Бул эми баягы прокуратура тарабынан да. Прокуратура кызматкерлери эми баягы үстүнөн түшкөн заказды аткарып атышат да булар. Бул эми баягы следовательдерде, тергөөчүлөрдө эч кандай күнөө деле жок, чын-чынына келгенде. Бул жерде Салянова да, анан дагы башка артында турган кишилер де болуп атат ошону. Жакшы. Биз бүгүн эфирибизде ошол батыраак өзүңүз билесиз, убакыт деген утка учкан куштай, сизге суроолор сабая көп, түз эфир болгондуктан телекөрүүчүлөр да байланышка чыгып калышы мүмкүн. Андыктан мен сизге суроону бере берейин, сиз баттан жооп берсеңиз макулбу? Кийинки суроом ушу Элдар Мадылбеков экөөңүздөр очный ставка кылдыбы, же кандай өттү бул маселеңиздер? Очный ставка кылды, барып сүйлөштүк. Ал мен айткандын бардыгын толугу менен тастыктап берди. Чынында мен баргамын. Ушу сунуш кылганым бул зданияны чын. Биринчи башында ошо көңүл бурган жок. Андан кийин жүрүңүз көрүңүз деп атып, анан баргандан кийин сүйлөшүп олтуруп бир баага келишип, анан мен саткандыгыбыз чын, бирок бул менин дос баламдын атына оформить этилген здание болчу. Акчаны дос балам алган, мен алган эмесмин деген эле ушундай сөзүн айтты. Прокуратура дагы айтып атпайбы? Арзан сатып алган $2 миллион турат деп. Ошол кезде биз сатып алган кезде 2010 жылдын июль айы, август айлары болчу, август айлары. Революциядан кийин 6 айдан кийин да бомба түшкөндөй болуп жаткан здание өзү. Терезе, эшик дегенден эчтеке жок, талкаланган бүт баары. Ичиндеги бүт сейф жана башка буюмдардын баарын тоноп кетишкен экен 7 апрелде. Ошол бойдон турган экен. А здание өзү 1955 жылы курулган здание экен. Садик катары курулуптур мурун. А биз кызыкканда, берки Букабаев мен ини кылып жүрчүмүн, ини кылып жүрөм. Букабаев Мирбек экөөбүз кызыкканыбыз, жерине кызыкканбыз. Болгону 30 сотук жери болчу. 30 сотук жери бар азыр деле мынакей. Центрда экен, ошол жерине кызыгып биз балким бийик баягы квартираларды куруп коебуз бу жакка турган 20-30 этаждык деп ойлоп ошондой ой максат менен алганбыз. Бирок тилекке каршы шайлоого жакындап акча таппай калып кайра сатып жибергенбиз да. Анан эми жана Фабула менен Дефакто деген гезиттин журналисттери, азыр журналисттер дагы такыр мындай калыстыгы жок болуп кетти да. Акча төлөп койсо
каалаган эмесин жамандап жаза берет. Ошол жерге жазып атат. Центрда дейт, отурган жер центрдан дейт 2 гектар жери менен экен деп атат. Кудайды караш керек да, кичине Кудайды карап сүйлөш керек да сүйлөгөндө да. Тим ошол жерге алып барып өлчөтүп көрсөтпөйт белеңиз, мына ушундай деп. Өзлөрү көрсүн да ошолор. Эми өзлөрү деле ошол гезиттен эл окугандан кийин барыбир чынаныгына чыгат да, 30 эле сотук экен, 2 гектар эмес экен дегенден ошо журналист элдин бетин кантип карайт, мен таң калам ошого. А эмне үчүн өзү чыкты айтсаңыз, мына мисалы үчүн саттыңыздар. Саткандан кийин болду, акчасын алдыңыздар. Ал эмне үчүн документтериңиздер тура эмес болуп калып ушудан өзү чыктыбы? Биз сатып алган кезде, мына мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн, мынакей. 2005-жылы июлда Бирялминден Байгелдиев алып атат. Элдар Мадылбеков экөө. А биз июль августта 6 айдан кийин, баягы революциядан кийин бизге предлагать этип келип атат. Ушул издание алыңыз деп. Биз алып атабыз мына Букабаев экөөбүз, мен иним экөөбүз. Алардан мурда дагы бир жолу айтып коеюн, мына бардык органдар бул издание эч кандай арестте жок, залогто жок, таптаза здание. Чын-чынына келгенде Байгелдиевде деп турса, мисалы, Элдар таза деп турса, анан биз алабызбы же албайбызбы? Алдыңыздар. Алдык. Анан кайра бир топ убакыттан кийин шайлоого тыйындан кыйналык кысталыш болгондон кийин каражаттан кайра сатып жибердик. Азыр биз эмеспиз кожоюну. Ооба, кайра эмне үчүн? Анан дагы ата журт фракциясы отурат деп атпайбы, партиясы отурат экен бул изданияда деп. Чынында эле азыркы кожоюнунан ата журт партиясы 600 000 сомго, мунун жашырыштын деле эч кереги жок, официалдуу түрдө 600 000 сомго ушу Бишкек шайлоо кампаниясы өтүп бүткөнчө чейин деп ошол жерде ата журт партиясынын үстүнкү этажында, 2 этаж здание өзү үстүнкү этажында отурат. Бир 7-8 кабинетинде болгон. Кийинки эле суроо мен сизге, Садыров Нуркожоевич, президент Атамбаев айтты го 2008-жылы комиссар болуп жаткан учурда эмне үчүн ушул кумтөр боюнча маселени көтөргөн жок дейт. Буга эле кошумча, эмне үчүн чынында эле сиз ушул маселени көтөрүп чыккан жоксуз? Мына сизде прокуратура, Финполиция, сиздин үстүңүзгө бир канча долматыр айтылгандан кийин сиз кумтөрдү мындай айга булуттан чыккан айга окшоп көтөрүп чыктыңыз. Кантип түшүнсөк болот? Биринчиден, мен дагы көрдүм, Алмаз Атамбаевдин 5-каналдан, ушу коомдук телерадио корпорациясынан чыгып алып сүйлөдү. Садыр Жапаров 2008-жылдан 2010-жылга чейин комиссар болуп отуруптур. Ошондо эмне үчүн бул маселени козгогон жок, азыр козгоп атат деп. Ушул президенттин сөзүбү эми? Мен ушундай айтат элем да. А өзү 2008-жылы ошол жерде премьер-министр болуп отурбадыбы? Өзү козгош керек эле да. Бул түздөн түз ошонун милдетине кирген. Ал убакта мен комиссар болуп отурганда мен комиссия түзүп кумтөргө барганга акым да жок эле да. Мына депутат болдум. Былтыр 2011-жылдын сентябрынан бери карай көтөрүп келатам. Сентябрынан эмес, мурдатан бери мен иштегенмин муну. 2003-жылдан баштап иштегем кумтөр боюнча. Материалдарды топтоп келгем. 2010-жылы Кудай буйруп депутат болуп келип калдым. 2011-дин сентябрынан баштап жогорку кеңеште көтөрө баштадым. Комиссия түзөлү деп жүрүп отуруп, ушул жылдын февралдын 15-inde эле түзгөм комиссияны, түздүргөм. Жогорку кеңештин 80 депутаты колдоп берген. 15 февралдан баштап иштеп 20-июнда алып чыктым мен. Эч кандай бул жерде диги мен баягы мага иш козгогондон анан көтөргөн маселе эмес бул. Тескерисинче, мен айтып өтөйүн. Тескерисинче мен кумтөрдө иштеп аткан мезгилде канча коркутуу үркүтүүлөр, звоноктор болду. Мисалы, мындай намек менен айткан учурлар болду. Тийишпесеңчи, диги бутуң сынып калып жүрбөсүн дегенге чейин баргандар болду да. Мен анын бирөөнөн да корккон жокмун. Мындан ары да коркпаймын. Мына алып чыктым. Булар ойлоп атса керек, буган иш козгой коюп эле, монтип септеп бирдеме чаптай коюп эле диги коркутуп койсок коркуп калат деп. Мен башкалар окшоп диги менин артымда диги байланган кабыр. Чаптагандай фактылар көргөн жоксуз го? Сизди камашка эметкен фактылар эч нерсеси далилденген жок. Демек жок нерсе экен. Бул эми воздух да, орустар айткандай воздух. Эч нерсе жок жерден эле мына деп туруп диги сатып алып кайра саткан кишиге иш козгойт дегенди мен турмушумда биринчи жолу угуп атам. Эгерде андай сатып алып саткан кишилердин баарын иш козгосо, анда бүт 90% кыргыз элине иш козгош керек. Баары эле сатып алат, сатат кайра, үй сатып алат, машина сатып алат, кайра сатат. Ошончо багып атпайбызбы? Туура айтасыз. Келиңиз, сиз бир чаканды кинотасын алып келген экенсиз. Ошодон көрбөйлү. Ушу кумтөр маселеси козголордон мурун ушуну көрсөк, кумтөрдө кандай мыйзам бузуулуктар, кандай мындай бир акмакчылыктар болуп аткандыгын өз көзүңүздөр менен биздин теле көрүүчүлөр дагы көрүп койсунчу. Андан кийин анан кумтөр маселесин сөзүн учугун улайлы. Жакшы. Ак кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.